Yetezekkerul insanu ma sa'a. Ertege kıyamet günü insan esteydi eken emne kılganın. Allah Taala estetedi eken, o meçitte oturdun ele, o Gülçö meçitindesiңер Ha? Kayсыл jerde kayсы amal kılganбыз, bardыгы жазылат. Kayсыл jerde kayсыл sözdü süйлөгөнбүз, bardыгы жазылат. Ertege Allah Taala sorayt, emne sözdü süйлödүң sen deyt. Emne üçün süйлödүң deyt. Kede жақшы сөзді süйлөйсүн. Бирок Allah'ın разычылыгы үчүн süйлөйсүнбү же башка? Сөз эле süйлөп коюу, ишти эле кылып коюу жетиштүү эмес экен. Ошо кылган ишибизден, айткан сөзүбүздөн Allah'ın разычылыгы максат кылсак, ушул экен. Ошондуктан кээде жакшы иштерге, ниетке жараша сооп берилет. İnnemal a'malu bin niyat deyt Peygamberimiz aytат. Бардык амалдар ниетке жараша. Bir жакшы ишти ниет кылбасаңыз, сизге сооп жок. Аябай чоң кайрымдуулук кылдыңыз. Алланын разычылыгын ниет кылган жоксуң, эли мактасын, эли айтса болду мага. Элге пайда болсо болду, болот. Сизге бул дүйнөдө жакшы сөз болот, артыңыздан жакшы сөз ээрчийт. Бирок ахиретте сизге бир сооп жок. Намаз окуганда деле кандай гана жакшы иш кылбайлы турган, ниет болбосо ага сооп жок. Жакшы ишке сөзсүз ниет кылыш керек. Демек азыр мен сүйлөгөнүмдөн, сиздердин укканыңыздардан бул мажлистин адеби, ниет кылып коелу Алланын разычылыгына. Алланын разычылыгы үчүн сүйлөйлү. Алланын разычылыгы үчүн угайлы. Кунт коюп угайлы. Алла Таалам көрүүчү, азыр бизди көрүп турат. Allah Taala uğuçu bizim sözümüzü uğup durat. Allah Taala bilүүчү жүрөктөрүбүздө ниетти билип турат. Демек жараткан Allah Subhanahu wa Taalaga чексиз шүгүрлөр. Allah Taala сиздерге, биздерге bir мүмкүнчүлүк берди. Кандай мүмкүнчүлүк? Эстөө, шүгүр кылуу, акыйкатты билүү. Allah Taala эмне үчүн жараткан, ошого умтулуу. Ахиретибизди оңолуу. Allah Subhanahu wa Taala мынандай мүмкүнчүлүк бизге берип атат бүгүн. Чексиз шүгүрлөр Allah Subhanahu wa Taala. Афа хасибтум аннама халакнакум абата ва аннакум илейна ла туржаун. Силер эмне деп ойлойсуңар? Биз силерди максатсыз эле, бекер эле бу дүйнөгө жаратып койдукпу? Ичип, жеп, өлүп кете бергиле деп. Жок. Улуу максат үчүн жараткан Allah Таала бизди. Биздин бу дүйнөгө келүүбүз өтө чоң. Инсандын бу дүйнөдө туруусу өтө маанилүү. Ошондуктан айтылат, бу дүйнөдөгү бир күн бейиштеги 1000 жылдан артыгыраак дейт. Бейиштеги 1000 жылдан артыгыраак бир күн турганыбыз. Болбосо бу дүйнө Алланын алдында чиркейдин канатынчалык да кадыры жок экен. Жөргөмүчтүн үйү деген. Бул дүйнөнү Allah Subhanahu wa Taala жараткандан бери рахмат назары менен салган эмес, сыноо дүйнөсү деген. Бул тура турган дүйнө эмес, өтүп кете турган дүйнө деген. Кала турган эмес, туруктуу эмес бул деген. Бирок бул дүйнөдөгү бир күнүбүз бейиштин 1000 жылынан да артыгыраак. Бул кандай мааниге ээ? Бул деген бир күн ибадат кылсак, бир күн Алла Тааланын арам кылган нерсесинен сактансак, бул бейиштин 1000 жылынан артыгыраак экен. Себеп дегенде бир күндүк ибадатка түбөлүктүү Алла Таалам сооп берет. 1000 жыл түбөлүктүү эмес да. Allah Taala bizdi бактылуу болсун деп пайгамбарларды жиберген. Бизди бактылуу болсун деп асмандан китептерди түшүргөн. Бизге райымдуулук кылып, бизге мээримдүүлүк кылып жараткан Allah Subhanahu wa Taala шайтан азгырып, өзүнө тартып, дозок алып кетип калбасын деп учурда пайгамбарларды жиберип турду. Алар эскертип, эстетип турду. Алар энеден дагы боорукер, атадан дагы райымдуу болуп, пайгамбарлар өз элине
өзүнүн коомуна аларды оңдогонго, ишенимдерди оңдогула, ибадатыңарды оңдогула, мамилеңерди оңдогула, аласа бересиңерди оңдогула, ички дүйнөңөрдү оңдогула, жүрүш-турушуңарды оңдогула, Алла менен байланышкыла, жараткан Алла Таала буйруганды аткаргыла, тыйгандан тыйылгыла. Алланы эстеп жашагыла, Аллага шүгүр кылып жашагыла деп алардын чакырыгы эле. Акыр келип пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дүйнөгө келди туугандар. Пайгамбарыбыз келгенде алам караңгылык менен баскан эле. Адам Алланы тааныбайт эле. Жаратканды тааныбайт эле. Бири-бирин адам ушундай болуп калат экен, имандан, динден узак болгондон кийин бири-бирин жей баштайт экен. Бири-бирин канын иче баштайт экен. Сахабалар мурда мушриктердин балдары эле. Кыздарын тирүүлөй көмөт эле. Өздөрүнүн кыздарын тирүүлөй көмөт эле. Элестетсеңиз, өзүнүн кызы ыйлап атса болбой тирүүлөй көмгөн деген бул кандай ташбоорлук, кандай караңгылык бул. Ушундай коомго пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам нур алып келди, жарыктык алып келди туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл ааламдагы инсандардын малын, жанын, абийирин, канын коргоо, колдоо үчүн келген, сактоо үчүн келген. Бардык адамзатты куткаруу үчүн келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Дүйнөнүн бактысыздыгынан, кабырдын азабынан, ахиреттин кордугунан, дозоктун отунан, Алланын карынан, түбөлүктүү бактысыздыктан куткаруу үчүн жиберилген Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын максатын караңыз. Бу дүйнөгө келүү максатын караңыз. Алла Таалам кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды үлгү кылып, пайгамбарыбыз аркылуу Куранды берип, пайгамбарыбыз аркылуу таза жашоону берип, акыркы пайгамбар кылып, толук инсан кылып, түндөсү, күндүзү кандай мамиле кылыш керек, бардык жашоонун тармагын өзүнө камтып алган, адилеттүүлүктүн үстүндө курулган, жакшылыкка жеткирүүнүн үстүндө курулган, адамдарга адамгерчиликтүү мамилени кылууну курулгандын үстүндө дин берип туруп жиберген. Караңгылыкты жойгула, надандыкты жойгула, ташбоордукту жойгула, душмандыкты жойгула, шайтандыкты жойгула, жылаңачтыкты жойгула, уятсыздык, уурулук, кан төгүүнү токтоткула, бузукулардын бардыгын токтоткула. Пайгамбар ошон үчүн келген да. Бизге ушундай дин алып келген. Ати'уллах ва расул лааллакум турхамун. Ырайымдуу жашоону каалайсызбы? Аллага баш ийип жашаңыз. Пайгамбарыбызга баш ийип жашаңыз. Ошондо Алла Таала райымдуу жашоо берет экен бизге. Бири-бирибизге ташбоор болбой, залым болбой, бири-бирибизди кордобой, Алланын райымдуу жашоосунда азаптуу эмес, бактысыз эмес, райымдуу жашоону кааласак, Аллага баш ийели, пайгамбарга баш ийели. Алла ким? Алам жок эле, Алла бар эле. Бир убакта 100 жыл мурда жок элек, бирок Гүлчө бар эле, Алай бар эле, Кыргызстан бар эле. Бул алам бар эле 100 жыл мурдачы. 100 жыл мурда Николай, Пиколай ушуга окшогондор деле бар эле. Бирок биз жок элек туура. Биз ушул жерде отургандар, ушу жок элек биз ушул жерде 100 жыл мурда. Бирок бир учурда бул алам дагы жок эле, Кыргызстан дагы жок эле. Бул үстүндө басып турган жер жок эле. Бул асман жок эле, күн жок эле, ай жок эле, жылдыздар жок эле, бейиш жок эле, дозох жок эле, периштелер жок эле, жиндер жок эле, эч нерсе жок эле. Кан Аллах ва лам якун шай'ун гайру. Алла качан бар эле, Алладан башка эч нерсе жок болчу. Кан Аллах ва лам якун шай'ун кабла. Алладан мурда эч нерсе жок эле. Кан Аллах ва лам якун шай'ун ма'у. Алла менен биргеликте эч нерсе жок эле. Ал жалгыз өзү бар эле да. Эзелтен, түбөлүктүү, алгач, акыркы, ал-аввалу вал-ахиру. Al-azali, azali Allah subhanahu, ezelten Allah Taala. Abadi, Allah Taala tübölüktü.
Demek bir uçurda iş nerse жоқ eкен, anam ne kıldı? Badi'us semavati vel ard. Allah Taala asmandı asmansız yarattı. Жерді жерsiz yarattı. Asmanды жаратыш үшін bir asmandan үлгі алып жаратқан жоқ. Жерді жаратыш үшін да bir жерді қарап тұрып жаратқан жоқ. Ең birinci adam атауызды hiçbir adamsız, ең birinci бардық hayvandардың uydu, hiçbir uysuz, koydu, koysuz. Asman менен жердің ортасында қанша нәрсе var, Allah Taala bunu үлгісіз жаратқан. Өзінің құдіретіменен жаратқан. Өзінің өкіміменен жаратқан. Өзінің қалосыменен жаратқан. Allah'ın қалосында şerik жоқ. Құдіретінде şerik жоқ. Өкімінде şerik жоқ. Құдіретінде жалғыз. Өкімінде жалғыз. Ала лахул халқ вал амр. Allah'a ғана таандық. Жарату дағы, бұйрық беру дағы. Жарату Allah'a таандық, бұйрық беру башқаға таандық. Жоқ. Бұл аламды жоқтан жаратушы дағы өзі, башқарушы, бұйрық беруші дағы өзі. Allah'ın бұйрығыменен жашап атабыз. Allah'ın бұйрығыменен өлөбүз. Адам баласы орудан өлбейді. Allah'ın бұйрығыменен өлөді. Қанша адамдар бар, ору берет, өлбейді. 30 жыл, 40 жылдан бері ору атады, өлбейді. Қанша адам бар, ырдап атып өліп атады. Билеп атып өліп атады. Орунун себебинен өлбейт адам, Allah'ın өкүмүнүн себебинен өлөт. Ден соолугум жакшы экен, ошон үчүн мен жашай берем 100 жыл, 200, токто. Андай эмес, Allah'ın өкүмүнөн өлөт. Allah'ın өкүмү бар, ошон үчүн жашап атабыз. Ден соолук бар, ошон үчүн жашап аткан жерибиз жок. Allah'ın өкүмү бар, ошон үчүн жашап атабыз. Жакшы түшүнөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге туура ишеним алып келди. Бул аламдын кожоюну Алла, ошондуктан ошого гана сыйын кыла. Алладан гана үмүт кылгыла. Алладан Алла субханаху ва таалага сыйын кыла. Эмне үчүн силерди жоктон бар кылган Алла? Мына азыр мен айтып аткандай 100 жыл мурда жок экенбиз. Мына баштар каяктан келди? Мо кулактар каяктан келди? Мо көздөр, каштар каяктан келди? Мо кирпик, тиштер каяктан келди? Мо өпкө, боорлор каяктан келди? Бу жүрөк каяктан келди? Бу кан каяктан келди? Бул сөөктөр каяктан келди? Бул тырмактар каяктан келди? 100 жыл мурда жок экенбиз. Каяктан келдик? Hal ata ala insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. İnsanга bir ушундай убакыт өткөн, insan эске алына турган нерсе эмес эле, жоктон бар кылган мимма иммахин, bir кор суудан жаратты инсанды Алла Таала. Тилге ала турган сөз эмес. Нутфа bir тамчы суудан жаратты. Барыбыз ошол этаптан өткөнбүз. Эненин ичинде 40 күн кан болуп турганбыз. 40 күн тамчы болуп турганбыз. 40 күн канга айланганбыз. 40 күн чайнатып этке айланганбыз. Барыбыз эненин ичинде ошол жерде өткөнбүз. Бу дүйнөгө келдик, унутуп калдык. Эмне үчүн? Дүйнө унуттурат экен. Аспап, дүйнөдөгү аспаптардын таасири унуттуруу, бекапар кылуу, гафил кылуу. Акча, дүйнө, нерсе, асман, жер, ушулардын бардыгы эле мансап, акыйкатты унуттурат экен. Өлүмдү унуттурат экен. Алланы унуттурат экен. Бейиш тозокту унуттурат экен. Буларды эстете турган эмне? Алла Куранды бериптир, эстетет экен. Куранды берди. Жараткан Алланы жакшы тааныйлы, ал жаратуучу. Ал берүүчү. Суратпастан туруп Ал-Ваххаб дейт. Ата-энебиз сураган жок, менин балама жүрөк керек, боор керек, эки бөйрөк керек депчи. Берди Алла мындай тартуулап эле. Ал-Мусаввир, өңдү берүүчү, сүрөт берүүчү өзү экен. Баарыбыз өзүбүздүгүн тандап алган эмеспиз. Алланы жакындан тааныйлычы. Алла Тааланы жакындан тааныйлы. Күн сайын берилген өмүр өзүнөн өзү берилип аткан жери жок. Алла берип атат. Күн сайын берилген ден соолук өзүнөн өзү эмес, Алланын тарабынан. Күн сайын берилген ырыскы, күн сайын берилген бардык алхамду немат
Алла Тааланын тарабынан келет. Вама бикум мин ни'матин фаминаллах. Сіздерге қандай ғана немат жетпесін, Алланың тарабынан нематқа шүгір қылайлы. Нематтарына шүгір қылайлы. Алла субханаху ва тааланы жақшы танылы. Алланы разы қылу бақтылуулық, Алланы наразы қылу бақтысыздық. Бардық пайғамбарлар келген дүниеге ла илаха иллаллахны орнатуш үшін келген. Şu la ilahe illallah'ın hurmatından Allah beyiş dozoktu jaratkan. La ilahe illallah'ın hurmatından jer asmandı jaratkan. La ilahe illallah'ın hurmatından bardık paygambarlarda jibergen. La ilahe illallah'ın hurmatından bardık kitapterdi düşürgen. La ilahe illallah bu dünyada bolbosa, oşonun atı kıyamat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, la taqumus sa'a hatta yuqal fil ard Allah Allah ve fi rivayetin la ilahe illallah. Жердің üstünde Allah dep aytkan kişi olsa kıyamat bolboyt деген. Bir rivayette жердің üstünde 7 milyard mes 14 milyard bolup ketpeybi? Egerde biri ele la ilahe illallah dep aytkan kişi olsa kıyamat bolboyt деген. Oşol dünyadan ötkönden keyin ana kıyamat eken. Demek bu alamdın turusu la ilahe illallah menen turat. Uşunu aytkanın berekesinden gün çıkıp atat. La ilahe illallah'ın berekesinden jamgır jağıp atat. La ilahe illallah'ın berekesinden Allah Taala bardık kanatlılardı uçurup atat. Bardık la ilahe illallah'ın berekesinden bu akiyan örttönböy turat. Ertege akiyanlar örttönöt. Bilesizler de kıyamat günü. Ve idel biharu fuccirat ve idel biharu succirat. Ertege kıyamat günü bolganda mına toğlar, bulutlar okşap kalıp kalat. Akiyanlar örttönöt. Su örttönöt. Yani başka jağını aytpayla koy. Sular örttönüp atkandan keyin, akiyanlar örttönüp atkandan keyin bu alam ne bolat elestetip görüңүз. Yıldızlar talkalan düşöt. İde şemsu kuvvirat. Gün nursuz bolup kalat uşunday çoң nuru menen. Uşunça gün çoң. Жерden 1.300.000 ese çoң. Gündün içine 1.300.000 jer batat eken. Gün dagı nurlu bolgon. Jalındı, ısık. Ay dagı nurlu bolgon. Jalındı, ısık. Ekoten. Subhanallah. 2-3 yıl murda Mekke'den bir çoң şeyh kelip kaldı. Abdullah Muslih degen. Oşol Kur'an'ın mucizaları toralı bir top sabaklarda ötüp, oşol bir neseni estetip koyayım. 69. yıldan 72. yılga çeyin, 69. bana geçer jakında ele. 1969 yıldan 1972 yılga çeyin, Amerikalıklar, kosmonavtlar ayga 6 jolu barıp keliptir. 3 yıldan içinde. Ayga. Alardın tabiatında izildi, küçtü eken Amerikaların tabiatında. İzdegenge, izildegenge, bir neseni anıktaganga, ayabay uşundayga kızıktar eken da. Oşol жерде toprak, mayda, çüde taş başına alıp gelse gerek de. Aydan. Gelip anan izleptir, izildeptir. Her жерden izildep, uşu tiyanaka geliştir. Aydağı bir vakta güyüp durgan eken. Jalındap durgan eken, keyin öçürülgönde bayağı kül bolup kalat ko. Oşonday bolup kalıptır. Dep uşu çeşimge geliştir bardığı. 14 kılım murda Kur'an'da Allah Teala aytıp atat. Biz aydı gündü ekoğun teң nurlu kılıp, jalındı kılıp jarattıktağı aydыкын öçürüp gündükün kaldırıp koyduk deyit mana sana. Hey Amerikanistler Kur'an ele okugula деп atam e. İzildebe ele Kur'an okusaňar e. İzildegenlerden bardığın uşaktan tabasaňar. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de turup ele uşunun bardığını aytıp koygan. Allah Taala vahiy bergen. Al izildep tiyaka barıp ana çukulap kıynalıp ele aytıp koygan. Bardığın. Elesetiňiz. Jerde turup aydı 2'ye bölüp koygan Peygamberimiz. 2'ye bölüp koygan bir sömöyün menen.
экиге бөлүп койгон. Мынандай пайгамбардын үммөтүбүз биз. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бар го. Биз эле кыйын боло бербейли. Иса пайгамбардын да пайгамбары, Муса пайгамбардын да пайгамбары, Ибрахим пайгамбардын да пайгамбары, Нух пайгамбардын да пайгамбары, Сулайман пайгамбардын да пайгамбары, Дауд пайгамбардын да пайгамбары, Адам атабыздын дагы пайгамбары биздин пайгамбарыбыз. Канча сүйүн, канча сыймык, канча шараф. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү, силер сүйүнбөйсүңөрбү? Сыймыктанбайсыңарбы? Эң улуу пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болдуңар. Кыямат күнгө чейин ошонун ишин, мээнетин, пикирин, гамын, дуасын, ибадатын жеткиргенге жоопкерчиликтүү болдуңар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 63 жыл жашаган. Меккеде 53 болду, Мединада 10 жыл болду, 63 жылдан кийин дүйнөдөн кетти. Кыямат күнгө чейин келе тургандарга иман жеткирүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген берекелүү, нурлуу, райымдуу жашоосун бүткүл ааламга сунуштоо мусулмандардын мойнуна милдет кылды. Тилекке каршы бүгүн мусулман өзүнүн дининен кабарсыз, мусулман өзүнүн динин билбесе, башкаларга эмнени сунуштайбыз биз? Биз ушундай улуу пайгамбардын үммөтү, улуу пайгамбардын атын алып, улуу пайгамбардын мээнетин, динин таштап, бүгүн биз алардан да артта калдык. Өзүбүздүн бейишибиз да күмөндүү болуп калды. Биз өзүбүздүн бейишибиз анык эле, тиги башкаларды бейишке алып кетишибиз керек эле. Бул жака келип алардын бейишин талашып, өзүбүздүн бейишибизден айрылып калдык азыр. Пайгамбарыбыз айткан: "Ад-дунья сижнул муъмин ва джаннатул кафир." Бул дүйнө момунга бир түрмө катары, абак катары, капырдын бейиши деген. Биздин бейишибиз бул эмес. Бирок тилекке каршы биз келип алардын бейишин талашып, өзүбүздүн бара турган бейиштен айрылып кала тургандай, барбай кала тургандай, ага кирбей кала тургандай болуп калдык да. Кудай сактасын. Болбосо бул дүйнөгө жиберилдик эле, ошолорду өзүбүздүн бейишибизге алып кеткенге. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го: "Бул дүйнө менен менин эмне мамилем бар?" деди. "Кун фи дунья кааннака гариб." Бир жолочудай эле жашабайсың бу дүйнөдө дейт. Канча жакшы көрбөңүз, ошо менен сөз ажыраша турган күн келет. Канча бу дүйнөдө жашабаңыз, сөзсүз таштап кете турган күн келет. Бирок ислам динибизден айланайын, тегеренейин деп айтайлы, садага кетейин. Ислам дининде дин жок. Дүние деп динди таштаба, дин деп дүниені таштаба. Үміт менен жаша, бирок Алладан коркуп жаша, өлүмдү эстеп жаша. Башкаларга зулумду кылбай жаша. Үміт менен жашайбыз, көп жашайлы. Тез эле өлүп калайлы деп өлүмгө чакырып аткан жери жок. Бирок динибиздин баалуулуктарын карайлы да. Динибиздин баалуулуктарын карайлы да. Мен силерге айтайын, истегенде Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Мединага көчүп келгенде, Абдулла ибн Салам жөөттөрдүн аалымы болчу, Тауратты кыйын билген еврейлер. Элдин баары эле күтүп келет, күтүп эле, кийин бирөө келди эле болуп атат, тополоң болуп атат. Эмне болду экен деп, пайгамбар келди деп, мен барып да чыныгы ким экен деп карасам дейт. Ал убакта исламды кабыл ала эле, караса нурлуу, жүздүү пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Айттым, бул жүз жалган сүйлөй турган жүзгө окшобойт дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир суроону бериптир. Мынандай деп: "Я Расулалла, бир суроого жооп бериңизчи. Эртеге бейишке киргенде Алла Таала бейишке киргендерди эң биринчи эмне менен коноктойт?" деген суроо бериптир. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Бейишке киргендерди Алла Таала эртеге эң биринчи балыктын боорунан кебап берип коноктойт" деди. Гүлчөгө келсең, гүлчөлүктөр да бизге балык берди да.
Эстеп кет. Бу Сахи Бухариде риваят бар. Субханалла, Алла Тааланын баарыбызды бейишке киргизсин. Баарын Алла Таала коноктогондо эми балыктын боорунан экен да. Балыктын зиядату кабидин хут деп айтылат. Ошо балыктын боорунан деп. Эң биринчи ма, субханалла. Экинчиси, субханалла. Экинчи суроом дептир. Эмне үчүн бала кейде атасына окшош, кейде апасына окшош? Десе, Алла субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берген. Себеп дегенде, бала өзү атанын уругунан эле жаралбайт. Атанын эненин экөөнүн суусунун кошулмасынан жаралат. Кимиси үстөмдүү болуп алдын өтүп кетсе, ошого окшошураак болуп кетет дейт. Мына буну эле жакын карага чейинчи атанын уругунан эле жаралат деп келген. Эми эле табышты? Жок. Ата эне экөөнүн уругунан экен, кошмасынан деп, аны Кур'ан-ы Каримде айтып койду. Мин нутфатин амшач. Кошулма суудан жаратабыз деп атат аны. Ошолорго айтып атабыз, Кур'анды эле карай берсеңер эле баарын табасыңар, Бардык илим Кур'анда, бардык акыйкат Кур'анда, бардык адилеттүүлүк Кур'анда. Бар Алла субханаху ва таала китепти Кур'анды ушундай берди сиздерге, биздерге туугандар. Биз жашообузду Кур'анга ылайыктайлы. Айша энебизден сурады, Айша, Мухаммад алейхиссаламдын мүнөзү кандай эле деди эле, ага суроо берди. Сен пайгамбардын Кур'ан окуган эмессиңби деди. Кур'ан окуган эмессиңби деди. Эмне нерсе Кур'анда болсо, пайгамбардын жашоосунда ошо бар экен. Эмне нерсени пайгамбардын жашоосунда көрсөңүз, Кур'андан табат экенсиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам басып жүргөн, жашап жүргөн Кур'ан эле дейт. Бизге 23 жылда алып келди. Кур'анды канча жылда алып келди? 23 жылда. 40 жылда пайгамбарыбыз болду, пайгамбарчылык берилди. 63 жылда өттү, 23 жылда Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала биздерге жеткирип, кыямат күнгө чейин бурмаланбаган, өзгөрүлбөгөн китеп кылып сактап Алла таалам берди. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, жашоо аманат, ден соолук аманат, дин аманат. Алла субханаху ва таала мынандай бизге сонун дин бердиби? Эми динди үйрөнөйлү, динди карманайлы, динге бекем болойлу, динди таратайлы. Мына биздин мойнубуздагы милдет. Ушуга Алла таалам берекени, жеңишти, ийгиликти, бакытты Алла субханаху ва таала вада берген. Ошон үчүн эң биринчи ар бирибизде калима дурус болсун, калиманын мааниси, калиманын талабы, калиманын жемиши, калиманын нуру бизге баарыбызга насип болсун. Кайсы ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Бул калиманы ла илаха иллаллахны көп айтайлы, жүрөгүбүздө орносун. Мухаммадур Расулуллах чачыбыздан тырмабызга чейин түшсүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге күлгөндү үйрөттү, жылмайганды үйрөттү, караганды, учурашканды үйрөттү, сажда кылганды үйрөттү, Аллага тоокел кылганды үйрөттү, Алладан коркконду үйрөттү, бардык нерсени үйрөттү. Тазалыкты таараттан баштап, гусул таяммумдан баштап, мамиледен баштап, акча табуу, акча сарптоодон баштап, бардык жашоонун алхамдулилlah динибиз эч бирге муктаж эмес. Бардык жагынан бизде алхамдулилlah динибиз толук туугандар. Ал-яум акмалту лакум динакум. 23 жыл Алла таала Кур'ан түшүрүп, пайгамбарыбыз бу дүйнөдөн кетерине бир 80 күн калганда ушул аятты Арафа тоосунда, Арафа күнү түшүрдү Алла таала. Ва атмамту алейкум ни'мати, жана неъматымды дагы бүтүрүп бердим деди силерге. Ва радиту лакумул ислама дина, жана силер үчүн ислам дини мен разы болуп бердим. Мынаке. Мен разычылыгым исламда деп. Демек, аз жашасак дагы исламда жашасак Алла разы. Кембагал жашасак дагы исламда жашасак Алла разы. Балалуу болбосок дагы исламда жашасак Алла разы. Тоодо жашасак да, жайлоодо жашасак да, ислам менен жашасак Алла разы. Оорукчан болсок да, исламда жашасак Алла разы. Тугандар, Алла тааланын разычылыгы байлыкта, мансапта, бийликте,
акчада эмес экен. Алла Тааланын ыраазычылыгы Алла Субханаху ва Тааланын дининде экен. Дин менен баарыбыз жашай алабыз. Баарыбыз жашай алабыз. Дин, ислам дини адамдын табиятына лайыкталган дин. Биздин динибизде ла рахбанията фил ислам. Исламда рахбаният жок. Рахбаният дегени таркы дүния деп коет. Дүниөнү таштап коюу. Христиандарда монашество деп коет, үйлөнбөй коюу. Андай бизде жок. Бизде үйлөнсөк сооп болот. Аларда үйлөнбөсө сооп болсо, бизде үйлөнсөк сооп болот. Караңыз, табиятка жараша. Биздин динибизде зекет бергенге сооп, зекет алганга сооп, курбанчылык бергенге сооп, курбанчылык жегенге сооп. Муса пайгамбар Алла Таалага айтат: Алла, мен Таураттан бир үммөттү, ушундай үммөт келет экен бул дүйнөгө. Себеп дегенде Муса пайгамбардан Иса пайгамбарга чейин 1000 пайгамбар өткөн. Иса пайгамбардан асманга көтөрүлүп кеткенден бери пайгамбарыбызга чейин 570 жыл өтүп кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төрөлүп дүйнөдөн өткөн 63 жыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 53 жашында хижрат кылды. Ошо хижраттан бүгүнкү күнгө чейин 1442 жыл болду. Эми Муса пайгамбар канча жыл мурда айтып атат: мен Тауратта ушундай үммөттү көрдүм деп атат. Ал үммөт эң акыры келет экен, бирок эң биринчи бейишке кирет экен дейт. Эң акыры бу дүйнөдө келет экен, эң биринчи бейишке кирет экен. Я Алла, ушул үммөттү мага берчи деп сурады. Алла Таала айтты: жок деди, бул Мухаммадтын үммөтү болот деди. Мухаммад Ахмадтын үммөтү болот деди. Пайгамбарыбыз жердеги аты Мухаммад, асмандагы аты Ахмад. Пайгамбарыбыздын аттары өтө көп, бирок эң машхур аты көп аты айтылган Мухаммад Ахмад. Анан айтты: О Алла, мен ушундай үммөттү көрүп атам. Алар жакшылыкка чакырышат экен, жамандыктан кайтарышат экен. Мындайча айтканда пайгамбарлардын ишин кылышат экен. Жана ошол үммөттүн акыркылары Даджал менен согушуп, Даджал менен кармашып экен. Ушул үммөттү мага берчи деп сурап атпайбы? Жок деди, бул Мухаммадтыкы болот деди. Кара. Мен ушундай үммөттү көрдүм дейт. Алардын зейни, памяты өтө күчтүү болот экен дейт. Мурункулар китеп окуса, эсинде калат, китепти жапса унутуп калат экен да. Унутуп калат экен. Акыркы ушундай үммөт келет экен, алар китебин, Кудайдын китебин башынан аягына чейин жаттап алат экен, эсинен чыкпайт экен дейт. Ушул үммөттү берчи деди эле, жок деди, бул Мухаммад Ахмадтыкы болот деди. Билесизби азыр, алхамдулилла, араптан башка арапка өзүнүн тилин билет. Кыргыздын эне тили арап эмес да. Өзбектин эне тили арап эмес да. Казактын, тажиктин эне тили арап эмес да. Арап тилди түшүнбөй, баштан аягына чейин 600 бет Кур'анды жат билгендер бар го. Кыргызстанда канча миң кары бар? Орта Азияда канча миң кары бар? Пакистанда канча миң кары бар? Турцияда канча миң? Индонезия, Малайзия, Кытай буягын айтпаңыз. Араптарда, дүйнөдө канча миллион кары бар? Эң жаш кары, будан бир канча жыл болуп калды, бир 10 жылдан деле өтүп кетти окшойт. Жиддага барсак жазылып турган экен. Дүйнөдөгү эң жаш кары дептир. Атын унутуп калдым, чын айтайын. Ошол жерге чоң жазып коюптур. Кыздар, балдар, жаш балдар 5,5 жаштагы кары экен. Тажик экен. Тажикстандан экен, Ленинабадтан. 6 жашарлар, 7 жашар карылар эми толтура. Ал 5,5 жашта кары экен. Айланайын. Бир сөзүн котормосун түшүнбөйт. Баштан аягына чейин жаттаган Курандын мужизасы мына. Биз бүткүл дүйнөгө жар сала алабыз. Эй, дүйнөдөгү инсандар 7 миллиард. Уккула. Мына Куран, Алланын китеби. Биздин дообуз. Ишенесиңер, ишенбейсиңер, угуп ал.
ушунун бир сөзүн түшүнбөй 600 бетин жаттаган китеп алып келгиле мага. Эки талап бар. Бир сөзүн түшүнбөшүңүз керек, 600 бетти жат билишиңиз керек. Ушундай китеп беринчи мага. Китеп эмес, бир барак беринчи. Түшүнбөгөндө жаттай аласызбы сиз өзүңүз? Бул Куран гана Алланын мужизасы. 5,5 жаш, 6 жаш, 7 жаш карылар. Элестетиңиз. Мына Алла Таала жүрөккө кандай сактаган. Курандын керемети. Мейли, Муса пайгамбар ушинтип сураганда Алла Таала айтты, "Жок", деди, "бу сага саңа болбойт бул. Бул Мухаммад Ахмадтын үммөтү болот бул", деди. Анан ошол жерде бир немени айтты, мындай деди Муса пайгамбар. "Я Алла, мен Тавратта ушундай үммөттү таптым" дейт. Алар курбанчылык кылат экен, сооп алат экен. Курбанчылыгын жейт экен, алар да сообун алат экен. Мурункулар мындай экен, курбанчылык кылганда, бу дөңгө, даш, дөңсө деп коебуз, ошол жака курбанчылыгын таштайт экен. Өздөрү жесе болбойт экен. Башкалар жесе да болбойт экен. Не кылат экен? Асмандан от келип күйгүзүп кетсе, курбанчылыгы кабыл болду дейт экен. Асмандан от келип күйгүзбөй, бир канаттуулар же жырткычтар жеп кетсе, курбанчылыгы кабыл болгон жок дейт экен. Анда курбан айт жакында өттү. Гүлчөдөн эмне кылдыңар өзү айткылачы? Жедиңерби? Жедирдиңерби? Жеген дагы сооп алды, жедирген дагы сооп алды. Мынандай үммөт болуп атпайбызбы? Зекетин берген үчүн сообун алат. 40 койдон бир койду бергиз, сиз сообун аласыз. Кембагал бир койду алат, ал дагы сообун алат. Бул берип сообун алат, ал жеп сообун алат. Садака берип сообун алып атабыз. Мурдагылар садакаларды ошол жака барып төкчү экен. Бизге мына Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн Алла Таалам кандай берди? Ушуну берчи мага деп Муса пайгамбар сураганда Алла айтты, болбойт. Бул акыркы пайгамбар Мухаммад Ахмадтыкы деди. Я Алла, Тавраттан ушундай үммөттү таптым, өздөрү да шапаат кылат экен, башкаларды да шапаат кылат экен, өздөрүнө дагы шапаат болот экен. Ушу бири-бирине шапаат кылат. Шапаат деген мындай эртеге кыямат күнү бири-бирин колдоп бейишке алып кирип кетет деген сөз. Ажылар шапаат кылат деп келет риваятта. 400 үй бүлөнү. Алымдар шапаат кылат дейт канча. Шейиттер шапаат кылат дейт канча. Балагатка толбой дүйнөдөн өтүп кетет го наристелер. Балагатка толбой, ошолор шапаат кылат. Ата-энелерин ушул этегинен кармап алат экен да кыямат күнү. Хадисте келет. Я Алла дейт экен. Же мени булар менен чогуу дозокко киргиз, же мени ата-энемди менен бирге бейишке киргиз дейт экен да. Кара, балагатка толо элек бала наристелер шапаат кылат, алардын шапааты кабыл болгон. Кабыл болгон. Ата-энеси күнөөлөрдүн себебинен дозокко бара турган болуп калса, балдар шапаат кылып бейишке алып кирип кетет экен. Ана. Пайгамбарлар шапаат кылат. Эң улуу шапаатты Алла пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга берген. Биз баарыбыз пайгамбардын шапаатына муктажбыз. Ошон үчүн ар бир намазда дуа кылабыз го, я Алла пайгамбардын шапаатын насип кыл. Я пайгамбардын шапааты жөнөкөй үммөткө эмес, үммөттүн чоң күнөөкөрлөрүнө экен. Өзү айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, менин шапаатым үммөтүмдүн чоң күнөөкөрлөрүнө дейт мынакей. Чоң күнөөкөрлөрү дагы менин шапаатымдан үмүтүн үзбөсүн деген сөз. Эртеге бүткүл адамзат пайгамбарыбыздын шапаатына муктаж болот. Бүткүл адамзатка пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ортого түшүп, эсеп китебин баштап турат. Экинчиси имандууларга өзгөчө шапаат кылат, бейишке алып кирет. Ана. Демек, ошондо акырында анан кийин Муса пайгамбар, я Алла, эгерде ушунун баардыгын мен мага бербесең, анда ушуга мени үммөт кылып кой деп берген да пайгамбарыбызгачы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын караңыз, улуулугу ушул жерде турат. Бир жолу Умар разияллаху анху Тавраттын бир кичине баракчаларын окуп калат. Ушундай насаат бар экен, ушундай насааттар бар экен деп пайгамбарыбыз жан алдында турат. Пайгамбарыбыздын жүзү кызарып кетет. Куран түшүп атса, бул Тавратты окуп не болуп атат? Умар разияллаху анху сезип калат.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: ей Умар, ұғып ал дейді. Егерде мына ошо Таураттың иесі, Тауратқа кімге түшкен? Мұса пайғамбарға. Инжил кімге түшкен? Иса пайғамбарға. Бұлар тирүү болгондо, мен артыман ерчимейинче бұларға құтылуу болбойт эле дейт. Дозогунан куткалып, эгерде мен тирүү болгондо бұлар, мен алып келген шариятым, мен алып келген Курандын артынан ерчимейинче бұларға құтылуу дүние ахиретте нажат болбойт эле дейт. Биз ушундай улуу пайгамбардын үммөтүбүз, урматтуу туугандар, келиңиздер оңолойлу. Сүйлөгөнүбүздү оңдойлу. Азыр сөйт маселе угуп, эшке чыгып кетип, кайра эле унутуп калып, жок. Бир ниет кылайлы. Кудай кааласа болду эми. Мен тилим менен Алланы мактап жашаймын деп. Кимди мактап жашайм? Алланы мактап. Өзүбүздү аябай мактадык. Планды толтурдук тасырлар. Бири-бирибизди да мактадык. Мактоого лайыктуу болбосо деле мактап келдик. Эми токтотойлу эми. Алланы мактайлы. Албетте бири-бирибизди мактай турган шариятыбызда жолу бар. Канчалык мактоого лайыктуу болсо, көз алдында эмес, артынан мактайлы. Ошондо миңдеген ибадаттан жогору сооп алабыз. Көз алдында мактасак, сооп эмес, башын кайрып, мойнун кайрып сындырганга күнөөсүн алабыз. Тескерисинче биз азыр кандай жашап атабыз? Биздин нафс, шайтан каяка күлөп койгон? Көз алдында мактайбыз, кеткенде шубайбыз. Биздин ишибиз ушул. Мына, бул мусулмандын шаны эмес, бул ыймандын шаны эмес. Бул ыймандуу адамдын кылган иши эмес. Келиңиздер, иншалла, тооба кылайлы биз. Тооба кылмайынча маселе чечилбейт, жакшылыктын эшиктери ачылбайт. Тооба кылмайынча Алланы тунук тааный албайт экенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн айтат: мен күн сайын 100 жолу истигфар тооба кылам дейт. Күн сайын. Күнөөсү жок. Күнөөсү жок пайгамбар Мухаммад алейхиссалам күн сайын 100 жолу истигфар тооба кылам дейт. 100 жолу Алладан кечирим сурайм. Я Алла, менин күнөөлөрүмдү кечир, мен тообамды кабыл кыл. Бир жолу болду. Я Алла, менин күнөөлөрүмдү кечир, тообамды кабыл кыл. 2 болду. Канча жолу кылам дейт? Бир айда бир жолу? Күн сайын. Аллаху акбар. Биз канча жолу кылышыбыз керек? Бизде канча ката? Биз күнөөнүн океанында жашап атабыз. Күнөөнүн океанында жашап атабыз. Көзүбүз канча күнөөгө баткан? Кулагыбызчы, тилибизчи, оюбузчу, күмөнүбүзчү? Алла Таала айтат: ыймандуулар, күмөндөн сактангыла. Я юхалладина аман, ичтанибу минаддан. Ичтанибу катира минаддан. Күмөн кылгандан сактангыласыздар. Күмөн. Айлы сүйлөй элекпиз. Бирөөгө айта элекмин да, мен тигин жамандай элекмин да сизге. Жөн эле күмөн эле кылып койдум бугачы. Жаман күмөн кылдым да. Жаман күмөн кылуу күнөө деди Алла Таала. Инна бa'даддан исм. Жакшы күмөн кылышыбыз керек экен. Караңыз. Бири-бирибизге жакшы күмөн кылышыбыз керек экен. Күмөн. Күмөн жөнөкөй нерсе эмес. Абу Бакр Сыдык разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хижраттан Меккеден чыкканда, Жабал Таур ошол жерге бекинип калышканда, Мекке мушриктери кууп келип өлтүрөбүз деп, кармайбыз деп, Абу Бакр Сыдык разияллаху анху кичине кыжалат болуп коркуп кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо айтат: "Ey Абу Бакр, сенин күмөнүң кандай? Экөө менен үчүнчүсү Алла болсо" дейт, кара. Не дейт? Экөөнүн үчүнчүсү Абу Бакр менен пайгамбарыбыз экөө эле үңкүрдө жатышат. 3 күн жатышкан. Абу Бакр досуна айтып атат: "Абу Бакр, пайгамбарыбыз айтты. Бул чочулуп атат, кармап алса, чатак. Өлтүрөт дейм кармап алса." Пайгамбарыбыз айтат атага: "Экөөнүн үчүнчүсү Алла болгондо күмөнүң кандай?" дейт. Күмөн жөнөкөй нерсе эмес. Күмөн өтө чоң нерсе. Хадисте пайгамбарыбыз айткан, Алла айтат: "Ана инда донни абди би." Мен туралы кандай күмөн кылса ошондой мамиле кылам дейт. Мына караңыз.
Алла айтат, бенде мен туралы қандай күмөнде болса, мен ошондой мамиле кылам дейт. Алла туралы жакшы күмөнде болойлу. Кандай жакшы күмөн? Алла кечиримдүү, тобаларды кабыл кылуучу, хидаят берүүчү, боорукер. Алла субханаху ва тааладан күмөнүбүз жакшы болсун. Ахиретте иншалла бейишке киргизет деген. Ошого жараша Алла таала мамиле кылат. Алла жардам берет. Бирок биз ошондойго жараша биз өзүбүздө арам нерселерди, Алла арам кылган нерсени сактанайлы. Арам кылган нерселерди таштайлы. Ла яқта ба'дукум ба'да. Ва ла таджассасу деген өкүмдөрү бар. Ай, бири-бириңерди айыбыңарды издебегилечи. Бири-бириңерди айыбыңарды изде. Айыбы жок, адам жок таксыр. Мен айыбым аркаман түшө турган болсоңор, сиз бир тапсаңыз мен 2 айтам сизге. 10 айтсаңыз 20 айтып берем. Алла таалам 30-ун билет. Бири-бириңерди айыбыңарды чукку издебегиле деди. Ва ла таджассасу. Күллү бани адам хаттаун, адам баласынын бардыгы катакер деди, пайгамбарыбыз айтып койду. Бардыгы катакер. Бардыгында кемчилдик бар, жаңылыш бар, ката бар, күнөө бар. Анан не деди? Айыбын көрүп калдың да. Эми ушул айыпты мен буга айтсам болобу? Эшматтын айыбын буга айтсам болобу? Ушуга айтканды гыйбат деп коет. Ушуну айтканы кыргызча ушак деп коет. Ушунун айыбы бар айып, жок айып эмес, бар айып. Ушуну айткан гыйбат. Алла айтат, ла яқта ба'дукум ба'да. Гыйбат кылбагыла деди, арам деди, буйрук берди. Ал гыйбату ашадду мина зина. Гыйбаттын күнөөсү зынадан дагы катыгыраак деди. Зына кылганда пайгамбарыбыз айткан, момун зына кылганда ыйманы чыгып турат деген, ыймандан ажырап турат деген. Ошондон дагы катыгыраак экен күнөөсү. Эмне үчүн? Зынакордун күнөөсүн Алла таала кечирет экен. Я Алла, мен ушундай напсима алданып калдым, шайтанга, я Алла, алданып калдым азгыргына. Зына кылып алдым, кечиргин, экинчи кайталабайын, тоба кылам деп ыйласа, Алла кечире берет. Ал гыйбатчынын, ушакчынын күнөөсүн кечирбейт экен Алла таала. Ошон үчүн күнөөсү катуу экен да. Я Алла, мени кечирип койчу, мени ушу ушактап койдум, кечирип койчу дей берсем, 1000 жол айтсам да Алла кечирбейт экен да. Эмне үчүн? Бир шарты бар. Сен кимди ушактадың эле, ошол сени кечирсин, анан мен кечирем дейт экен. Сенин кечиримдүүлүгүң мен алдымда эмес. Сен кимди ушактагансың? Ошонун алдында сенин кечиримдүүлүгүң. Сен ошодон кечирим сура, ошондо анан кечирилет дейт. Бул эми ушак болуп атат. Bundan дагы жогорусу тухмат деген бар, жала деген бар. Билип турасың, бунда андай айып жок, бирок айыптап атасың жала жаа. Бунун күнөөсү андан да катуу экен. Кыямат күнү оттун дөңсөсүнө отургузат экен ошондойлор, жала жапкандарды. Ким жала жапса, оттун үстүнө отургузат экен дагы Алла субханаху ва таала. Качан мен жала жапкамын деп мойнуна алганга чейин оттун үстүндө отурат дейт. Чоктун үстүндө отурат дейт. Дозоктун чогу, дозоктун оту, бу дүйнөнүн чогу эмес. Алла таала көз берди көрүп айтыш үчүн, кулак берди угуп айтыш үчүн эмес, угуп такташ үчүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, адамдын жамандыгына жетиштүү укканын эле айта берген деген. Укканын эле айта берген жаман жетиштүү ушул экен. Алла 3 нерсени жаман көрөт дели. Карих Аллаху талатан. 3 нерсени Алла жек көрөт, жаман көрөт. Qil qal. Kasratu sual, ida'atul mal. 3. Birincisi dedi, imiş, deptir degenler var go bizde. Ушундай сөздөрдү Алла жаман көрөт экен. Сүйлөсөң так сүйлө, далил менен, факт менен сүйлө. Жокпу? Тарт дилди. Жаман күмөнгө учураган. Экинчиси көп сураган. Мынаны кылып бер, аны кылып. Үчүнчүсү мал, мүлктү текке кетирген. Исрапка чыгарган. Буларды Алла субханаху ва таала жаман көрөт экен. Я айюхаллазина аману ла ясхар каумун мин каумин. Иман келтиргендер. Бир коом экинчи коомду маскаралабасын. Бир улут экинчи улутту маскаралабасын. Бир уруу экинчи урууну маскаралабасын. Мүмкүн маскараланган
маскарлаганга караганда жакшыраактыр Алланын алдында дейт. Алла Таала бизге кандай деген буйруктарды берип атат. Иннамал муъминуна ихва фааслиху байна ахавайкум ваттакуллах лааллакум турхамун. Имандуулардын бардыгы бир туган. Өзбек, тажик, кыргыз, казак, уйгур, негер, араб, ким гана болбосун, бардыгы бир туган. Имандуулар бардыгы бир туган. Фааслиху байна ахавайкум. Эки мусулмандын ортосунда кичине ары бери сөз болуп кетсе, дароо элдештиргиле, кечиктирбегиле. Аялы менен күйөөсү урушуп кеттиби? Элдештирип койгула. Кошуна менен кошуна урушуп кеттиби? Элдештирип койгула. Өзбек, кыргыз болуп кеттиби? Элдештирип койгула. Эки уру ылдыйда болуп кеттиби? Элдештирип койгула. Эки дос тияк-бияк болуп кеттиби? Элдештирип койгула. Эки бизнесмен, эки содагер бир нерсе болуп кеттиби? Эки куда сөк. Ай ким болбосун? Фа аслиху байна ахавайкум. Алла айтып атат. Ошолор имандуу бир туугандарыңар болот. Элдештирип койгула. Бул элдештирүүнүн себеби намаз окугандан көбүрөөк. Орозо туткандан көбүрөөк. Садака бергенден көбүрөөк. Бирөө садака берип мактанат. Мен аш бердим, улак бердим. Эки адамды элдештирип коюңуз, улагынан көп сабап аласыз. Бирөө айтат, мен таң атча тахажжуд намаз окуп чыктым. Молодец, Алла кабыл кылсын. Эки адамды элдештирип коюңуз, таң атча тахажжудтан сабабынын көбүнөн аласыз. Күндүзү орозо кармап, 45 градус, ошто 47 градуска чейин орозо кармап канча сабап тапты? Экөөнү элдештирип коюңуз, андан кем сабап таппайсыз. Элдештирип жашайлы. Элдешип жашайлы. Элдештирип жашайлы. Ошон үчүн оңой бир нуска бар. Кандай? Кечирим сураганды үйрөнөйлү, кечиргенди үйрөнөйлү. Кечирим сураганды үйрөнөйлү. Шайтан кечирим сурата көрбөйт да. Сурата койбойт ошолчу шайтан. Жок, сен барсың да бияга. Сен кыйынсың да, сен канча бир тугансың. Сен акылдуусуң да, сен намаз окуйсуң, ошо намаз окугандан кечирип сурайсың. Сен даватчысың го, бул зорго эле. Сен акчаң бар, бул ким? Сен алдыңда ким бул? Сен сулуусун, карасаң бул өңү башын. Ой, шайтан. Шайтан бизди каяка гана алып барбайт. Өзүнө шерик кылгысы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну үйрөттү. Пайгамбардан сурады да. Айюл иман афдал. Имандын кайсынысы эң абзел? Мындайча айтканда, кайсы момун эң абзел дегенде пайгамбарыбыз ас-сабр самаха, ким кечиримдүү болсо, ким сабырдуу болсо, ошол эң абзел деди. Бул кечиримдүүлүк менен сабырдуулук кайсы үйдө болсо, ал үй эч качан бузулбайт. Ал үй бүлө бузулбайт. Эки достун ортосунда кечиримдүүлүк менен сабырдуулук болсо, бунун достугу бузулбайт. Кандай дедим? Бузулбайт. Будан кемчилдик кетет. Менен кемчилдик кетет. Менин бунун кемчилдигине сабыр кылам. Кечирем. Бул меникин кечирем. Бул эки дос. Көрбөйсүз, пайгамбарыбыз кандай деген нусканы айтып атат. Ай, ата баланы кечирсин, бала атаны кечирсин. Күйөөсү аялын кечирсин, аялы күйөөсүн кечирсин, кошуналар бири-бирин кечирсин, мусулмандар бири-бирин кечирсин. Биз бири-бирибизди кечирип жашайлы. Кечирим сурап жашайлы. Кечиргенди дагы билейли, кечирип сураганды дагы билейли. Бирөө кечирип келсе, кечирип сурап келсе, кегетпей эме кылбаңыз да, керсейбеңиз. Менен ката кетип калды, тигинтип калды, акмакчылык болуп калды, кечирип коюңуз десе, ойлонуп көрөйүнчү дебеңиз да. Кээ бирлер бар да. Так дейт да. Акылыңа келдиңби? Эми адам боло баштаган турбайсыңбы сен? Ойлонуп көрөйүнчү. Жок. Кечирим сурап келдиби? Алла кечиримдүү, кечиргенди жакшы көрөт. Алла кечирбесе бирөө да бейишке кирбейт. Алла кечирбесе бирөө да бейишке кирбейт. Алла кечиргенди жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз 21 жылдык зулумдукту кечирген. Канча жылдык? Өзү 23 жылда Куран түшкөн. 21 жылдык зулумдук, жөнөкөй эмес. Пайгамбарыбыздын канча достору, канча сахаба, канча сахабияттарды өлтүрдү. Канын төктү. Канча кордук, эмнени гана айтайын. Пайгамбарыбыз канча уу берди. Канча сыйкырлады.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең жақсы көрген аваларын, құлақ мұрдын кесіп өлтіріп, боғырын жүрегін алып чайнады. Пайғамбарымыз өзінің башына 100 төө қойды, өлтіріп, Мұхаммадтың башына алып келсеңер 100 төө береміз деп. Не деген зұлымдықтардың бардығын топ-топ тұрып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзінде айтып қойған жоқ. Сөзге оңой, амалға оңой емес. Кешірімді болуш сөзге оңой, амалға келгенде оңой емес. Пайғамбарымыз 21 жылдық 8-ші хижриде Рамазан айда Меккеде 13 жыл қинашқанда, ана Меккенін таштап, көчіп келген, улуу хижрат деп қояды бұны, көчіп келіп Мединада 8 жыл. Дағы ошол жерде тұрмай тұрды. 8 жылда 10 000 сахабамен Рамазан айда барды. 21 жыл 13, бұл жақтағы 8 барды. Меккені Алла Таалам жеңішін берді. Фата Макка деп қояды. Ошол жердегі баяғы зұлымдық қылғандар, мушриктер, бұтпарастар, сөлекөт парастар, баяғы айвандар, жыртқыштар, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бардығы қол алдында елі. Пайғамбарымыз өчін алса, әрбірінен өчін алса, әділеттілік болчу. Әділеттіліктің талабы өчін алыш керек елі. Бірақ әділеттіліктен жоғарғы ішті қылды. Неден жоғарғы іш қылды? İnsaf, insaftan üstün ihsan degen var. Andan üstün İsar degen var. Az ayet berem ana. Biz İslam dini insaftan başladı. Emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bardı qol aldına gelip kaldı. Ne kılayısınlar dedi. Bilesіңер да, не kılgansınlar? 21 жыл. Bardıq aytıştı. Жақшы adamsız. Жақшы adamdın balasısız. Ne kılsanız sizin ixtiyarınızda. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолордун барына жооп берди. Юсуф пайғамбар бир туғандарына айтқан сөзді айтам силерге dedi. Юсуф пайғамбарды бир туғандары өлтүрөбүз деп кичинекей кезинде алып кетип, кудукка таштап өлтүрдүк деп эле ойлогон. Бирок Алла Таала аны сактап калган экен. Кандай гана ушундай Юсуф пайғамбарга жамандык кылышты эле. Юсуф пайғамбар падыша болуп, пайғамбар болуп турганда bir tuğandары бардығы жөрмөлөп, тизелеп, ийилип, кечирим сурап келгенде Юсуф пайғамбар не dedi? Мен силерди күнөөлөбөйм, шайтанды күнөөлөйм dedi. Силерден эмес, бул шайтандан dedi. Ошондо бир сөзү бар. Ла тасриба алейкумул яум деген. Бүгүн мен силердин мага кылган жамандыгыңарды эстетпеймин деген. Есептебеймін дағы деген. Пайғамбарымыз ушу сөзді айтты. Меккедегі мушриктерге, Меккедегі мушриктер, 21 жылдық қылған зұлымдығыңарды мен сілерге естетпеймін дашы. Естебеймін дағы, санап дағы айтпайма бербейм. Эдхабу, барғыла. Антумут тулақа, бардыңар, бошсыңар. Мен өч алуаймын деп бошо түйірді да, Günölörün dağı estetpese, öçün dağı albasa, günölörün dağı aytpasa. Esinde mi? Mınday kılgansın. Bırak men seni geçirdim, bara ver. Uşunu dağı aytkan жоқ ta. Bu manga jamandık kılgan. Men bugün jamandık kılsam bolot ele. Adilettүүлүк болчу. Аны мейр бул биринчи этапта таштап койдум. Jamandık kılgan, ошо jamandık kılганды да эстетпей туруп, мен geçirdim, bara ver деп атпайбы? Ошол жерде Меккедеги мушриктер өзүнүн жашап аткан, өзүнүн сыйынып аткан буттарына өкүнүп, өздөрүн каргап, өздөрүн жемелеп, биз инсан эмес, инсан мына. Биз адам эмес, адам мына. Бардык ошол жерден пайгамбарыбыздын динин кабыл алып, пайгамбарыбыздын динине тан берип, чыныгы дин ислам экен деп мусулман болушту да мынакей. Пайгамбарыбыздын мүнөзүнүн берекетінен, пайғамбарымыздың мүнөзүнүн, кечиримдүүлүгүнүн берекесинен мынаке исламды кабыл алышты да. Ушундай касиеттүү, ушундай нурлуу пайгамбардын үммөтүбүз, урматтуу туугандар. Бизде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге ибадат эле таштап кеткен жок. 5 убакыт намазды окуп, орозо тутуп, садака берип, зекет берип, ажылык кылып коюп, силердин ибадатыңар Мухаммадиче болгула дагы мамилеңер жөт андай болбош керек экен да. Биз бардыгыбыз кандай ибадатыбыз дагы мусулманчабы,
мамилелерибиз да мусулманча болсун. Мечитте дагы ислам имандабы, көчөдөгү да ислам иманда, базарда да ислам иманда, үйдө дагы ислам иманда. Алла субхана ва таала буйрук берди: "Инна Аллах я'муру бил адл вал ихсан." Алла таала буйрук берет силерге биринчиден эмнеден? Адилеттүүлүк, инсаптуулук. Андан төмөн адамгерчилик эмес экен, зулумдук, айванчылык болот экен. Адилеттүүлүк бөлүп коет экен. Биз үй бүлөбүзгө, бала чакабызга дагы адилеттүү болойлу. Баарына адилеттүүлүккө буйурду Алла таала. Бардыгына. Андан кийин ихсан, жакшылык кылуу. Бизден пайда жетсин. Биздин жаныбыздан пайда жетсин, биздин малыбыздан пайда жетсин. Неден пайда жетсин? Жаныбыздан пайда жетсин, биздин малыбыздан пайда жетсин. Мен жанымдан кандай? Тилимен, колумдан кичине берсе көтөрүшүп коеюн, кармашып коеюн, башыңызды укалап берейин, көйнөгүңүздү жууп берейин, же ысык чай куюп берейин. Бир киши аксакал экен, көрнөсөң көтөрө албайт, көтөрүп берейин, атка отургузуп коеюн, учкаштырып коеюн. Менин жаныман сизге пайда жетсин. Менин жаныман сизге пайда, акчасы жок эле пайда жетип атат го. Жакшы сөз менен, эми малыман дагы пайда жетсин. Менин жаныман зыян жетпесин башка бирөөгө. Менин малыман зыян жетпесин. Мен акча берип бирөөнү жамандатпайын. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, бизге ушундай Алла таалам дин берди, динди үйрөнөйлү. Ушуга амал кылайлы, Алла улуу сооп берип бизден ыраазы болот. Эми сиз жакшылык кылсаңыз, кээде ошо жакшылык кылган кишиңиз жакшылыгыңызды барктабай, жакшылыкты сизге кайтарбайт, ошондо капа болбоңуз. Жакшылыкты билбегендер бар, сиз айтпаңыз. Бул жакшылыкты билбейт деп айтпаңыз. Жакшылык кылыңыз, айтыңыз мындай деп: "Мен Алла үчүн жакшылык кылдым, жакшылыгымды Алла кайтарат" деңиз. Мен жакшылыкты bundan күтпөймүн мен. Бендеден жакшылык күтпөңүз. Алладан жакшылык күтөйлү. Кимден күтөйлү? Алладан күтөйлү. Бирөөгө жардам берсек дагы, жакшылыгын Алладан күтөйлү, сообун Алладан күтөйлү. Бирөөгө жакшы сөз сүйлөсөк дагы, жакшылыгын Алладан күтөйлү, сообун Алладан күтөйлү. Кандай гана болбосун. Агайын мусулман бир туугандар, биз ибадатыбыз дагы, мамилебиз дагы Алланын ыраазычылыгы үчүн болсун. Эртең кыямат күнү Алла айтат экен: "Ким ким үчүн кылса ошодон сообун алып алсын" дейт экен. Алла таала 99% Алла тааланын ыраазычылыгы үчүн 1% кичине эл деле ыраазы болуп койбойбу? Ушундайды жактырбайт экен. Алла деле билсин, Алла билсин өзү, бирок эл деле кичине билип койсун. Кичине элге кулагына жетип калсын. Эл бир аз мени мактап койсун. Бул болбойт экен. Биздин ниетибиз 100% Алла үчүн, Алла билсе болду, Алла укса болду, Алла ыраазы болсо болду деп турсак, кийин эл билип алса анын зыяны жетпейт экен. Зыяны тийбейт экен. Эгерде биз ошо эл билсин десек, анын пайдасы тийбейт экен бизге. Ошон үчүн иншалла келиңиздер туугандар, динибизди үйрөнөйлү. Калимабызды бекемдейли, пайгамбарыбыздын сүннөтүн үйрөнөйлү. Ар бир нерседе. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи күн сайын уктап атабыз, туруп атабыз. Тирмизи шарифте бир хадис келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде ким жатканда, оң жан баштап жатып, жастыкка оң бетин коюп, астагфируллахаллази ла илаха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илейх" деп 3 жолу айтып коесуз. Астагфируллахаллази ла илаха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илейх. Астагфируллахаллази ла илаха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илейх. 10 секунд кетет экен. 3 жолу ким айтса, жер бетинде канча кум бар, кумдун санынчалык сооп жазылат деген. Жер бетинде канча дарактардын жалбырактары бар, ошонун санынчалык сооп жазылат деген. Бул дүйнөнү Алла качан жараткан, бүгүнкү күнгө чейин канча күн өттү, ошо күндүн санынчалык сооп жазылат деген. 4-үнчүсү анын күнөөсү океанды көбүгүнчөлүк болсо да кечирилет деген. Bir sünnet. Bir sünnet. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ай, базарга күн сайын эле барып атабыз. Чоң мына базар бар, мал базары бар, дүкөн базары бар.
маркет, азыр Фрунзе эмне дегендер чыкты, бир балакатты чоңураак магазиндер, Универ, Макс Универбек, бардык базардын өкүмүндө. Келип, эгерде сиз бир жолу айтып койсоңуз, ла илаха иллаллаху вахтаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд, юхи ва юмит биядихил хайр, ва хуа ала кулли шайин кадир деп бир жолу айтсаңыз, 1 миллион сооп жазылат, 1 миллион күнөө кечирилет, 1 миллион даража көтөрүлөт, жана бир кан сарай сизге бейиштен берилет. Күн сайын эле барып атабыз го, мына дин деген ушул экен да. Эрте менен Багымдатка турдук, дагы бир нерсени айтып берейин. Ким биринчи турду Багымдатка шайтан 3 түйүн менен байлайт экен. Биринчи түйүн чечилди. Дара талганда экинчи түйүн чечилет экен. Намаз окуганда 3-чү түйүн чечилет экен. Болбосо ошо түйүн менен жүрө берет экенбиз да, индиреп, ар кимди жаман көрүп, Багымдатта окубай. Эртең менен үйдөн таарат алдыңыз, мечитке карай жөнөдүңүз. Мечитке карай жөнөдүңүз. Сүйлөбөй эле. Ар бир кадамыңызга бир сооп жазылат, бир күнөө кечирет, бир даража көтөрүлөт. Таарат алып жөнөдүңүзбү? Ихрам байлап алып, ажыга жөнөгөндөй сооп алат дейт пайгамбарыбыз. Ким эртең менен Багымдат намазга мечитке жөнөсөңүз, колунда имандын байрагы. Эртең менен түп-түз эле базарга жөнөсөңүз, колуңузда шайтандын байрагы. Кимдин байрагын кармасаңыз, өзүңүз билиңиз. Аягын эми сиз өзүңүз эми чечиңиз, анча-мынчасын эми. Куптан намазы жамаат менен окудук, жарым түн ибадат кылгандай сооп алдык. Багымдат намазы жамаат менен окупойсок, түнү бою ибадат кылган сообун алдык. Багымдат намазы жамаат менен окусак. Күн чыкканга чейин кичине зикир дуа кылып отуруп, күн чыккандан кийин 10 мүнөттөн кийин ишрак намаз окуп койсоңуз, кабыл болгон ажылыктын сообун алдыңыз. Ажылыкты күн сайын боло бербей таксыр. Бирок күн сайын ажылыктын сообун күлчөдө ала берсеңиз болот экен да. Ушул жерден ала бербейлиби таксырлар? Пайгамбарыбыз айтып атат. Кичине убакыт кетет экен. Күн чыкканга чейин кичине чыдап коюш керек экен. Зикирлер толтуруп коюңуз, дуалар толтуруп коюңуз, Кураныңызды толтуруп коюңуз. Күн чыкты 10 мүнөт. Күн чыкканда ошо күн чыгып аткан учурда намаз окуса болбойт. Тыюу салынган. Күн чыккандан кийин 10 мүнөт, 10-15 мүнөт мейли. Турдуңуз, 2 рекет намаз окуп койдуңуз. Кабыл болгон ажылыктын сообу. Ал мына бизге ушундай Алла субханаху ва таала оңой дин берген тугандар. Ошон үчүн келиңиздер бардыгыбыз биринчиден Алла менен болгон ишенимди бекемдейли. Алладан гана үмүт кылайлы. Алладан коркуп жашайлы. Алла Таалага таянып жашайлы. Үмүтсүз болбойлу. Ла тахнату мин рахматиллах. Алла Таала айткан, "Кул, эй Мухаммад айтып койчу." Кимге айт? Менин бенделериме. Не деп? Я ибади алладина асрафу ала анфусихим. Эй, өз жандарына зулумдук кылган бенделерим. Ла тахнату мин рахматиллах. Алланын мээриминен эч качан үмүт үзбөгүлө. Канчалык күнөөкөр болсоң дагы, өзүңдүн жаныңа зулумдук кылып, күнөө кылсаң, Аллага зыян тийбейт экен да. Биздин күнөөбүз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айткан, Алла мындай дейт экен. Эгерде силердин алгачкыңар, кийинкиңер бардык инсан, жин биригип, жүрөгү эң таква инсан ким? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдай болуп кетсеңер, бардык 7 миллиард бардык жиндер Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүндөй болуп кетсе, ошондой ибадат кылсаңар, Алла Таала кыпындай да пайдасы тийбейт дейт. Эгерде ошо алгачкылар, кийинкилер, инсаныңар, жиниңер бардыгы дүйнөдөгү эң жаман адам, эң залым, күнөөкөр адамдай болуп, шайтан болуп кетсеңер, Алла Таала кыпындай да зыян тийбейт дейт. Биздин ибадатыбыздан Аллага пайда тийбейт экен. Биздин кылган күнөөбүздөн Аллага зыян тийбейт экен. Ибадаттын пайдасы өзүбүзгө экен. Ибадаттын кылбай койсок, зыяны дагы өзүбүзгө экен. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, Алла субхана ва таала менен ишенимди бекем кылайлы. Перзентти Алла берет,
денсаулықты Алла береді, бейішке Алла кіргізеді, дозаққа Алла азаптайды. Аллахым дозағынан сақтасын, бейішіне кіргізсін. Бардығын Алла субхана күнәні кешіруші ал өзі, өмірді шешуші өзі ал. Мақұл. Екінші пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламды жақсы көрейлі, пайғамбардың сүннетін атқарғанда. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың әр бір учурдағы машалла сүннеттері бар. Мен азырлы иншалла айтып беремін, кішінекейлі қызмат, субханалла. Мынаке сусы бар жерде, суны мынаке беріп қойсаңыр, сусы бар жерде су беріп қойсаңыз, пайғамбарымыз айтады, бір құлды азат қылған соғын аласың дейді. Сусы жоқ жерде су берсең, өлген адамды тірілткендей соғын аласың дейді. Намости, су, тамақ беру, қайырымдылық, қандай ұлы бағлылық екен бұл. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын баягы Абдулла ибн Салам айтканда, пайгамбардын эң биринчи осуятын ушуну уктум, я Юханнас деп айтып атыптыр Мединада. Эй адамдар дептир. Эй адамдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам насаат. Ат'иму таам, адамдарга тамак бергиле. Адамдарга тамак бергиле. Адамдарга тамак бергиле. Афшус салам, салам таркаткыла. Вассаллу биллейли ва насу ниям. Не кылгыла? Адамдар уктап атканда намаз окугула. Тадхул джанната биссалам. Бейишке саламаттык менен кирип кетесиңер дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу насааттары, канча деген сооптор, сооптала турган бу дүйнө. Өлгөндөн кийин ал намазды ушул жерде окуйбуз. Жан чыккандан кийин окулбайт намаз. Кабырда намаз окулбайт. Бул жерде окуйбуз. Азыр жаныбыз, денебиздин де барбы, окуп алайлы. 5 вакыт намазды каза кылбайлы. Бирок намазды Алла Тааладан коркуп, Алладан сурап, жардам менен окуйлу. Иншалла ким кайсы жумушта, ошонун илимин алайлы. Бирөө таксист, бирөө доктор, бирөө дыйканчы, бирөө суучу, бирөө соодагер, дагы бирөө кандай илимин алайлы. Илимсиз чоң күнөөгө батабыз, башкалардан батырабыз. Дайыма Алла Тааланын зикиреген тилибизде болсун, мүнөзүбүз оң болсун, ихластуулук менен бирибизди жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарайлы, бейишке чогуу кирейли. Кандай дедилер? Мен эле кирейин, башкалар кирбей эле койсун. Чогуу эле кирейли, бейиште баарыбызга орун бар. Ичи тарды кылбайлы. Алла Таала такваларга даярдаган бейишти. Уиддат лил муттакин. Бейиш аябай кенен экен. Васари'у иля магфирати мин раббикум ва джаннатин ардуха самавату вал ард уиддат лил муттакин. Силер умтулгыла, шашылгыла, бири-бириңер менен жарышкыла, Робуңардын кечиримдүүлүгүнө кайсы амалдан Аллахым кечирсе, ошого жарышкыла, жана бейишке жарышкыла. Ал бейиштин туурасы 7 жер 7 асман, узундугу өзү билет. Эч ким билбейт Алладан. Бейиштин да туурасы бар, узуну бар. Муну мештиңердин туурасы узуну бар го. Гүлчөндө эле туура узуну бар, Кыргызстанда эле туурасы бар, узуну бар. Бейиштин да туурасы бар, узуну бар. Туурасы 7 жер 7 асман. Бейиштики. Аны кантип эсептейбиз 7 жер 7 асманды? Мына жерден биринчи асманга чейин 500 жылдык сапар. 500 жылдык сапар. Биринчи асман ушунчалык чоң, жердин бардык тарабы асман өзүчө. О жер мындай асылып турат да. Бул жагы бардык асман. Бардыгы. Ушу жер өзүнүн огу менен айланат да. Пияздай да, пияз. Элестетиңиз, пиязды элестетсеңиз. Бардык жери асман. Biz Allah'a şükür kılayla lazım. Mınal жерде жүрсек керек мындай алчы. Жерге түшүп кетпейчи. Ал тегеренет о. Өтө катуу тез тегеренет. Учуп кетпей. Эми физикада тартылыш күч деп коет эле го. Сила тяжести всегда притягивает вниз дейт. Дайыма ылдыйга тартат депчи. Алла Таала ушундай басым неме кылып койгон, учпайбыз да. Эгерде Алла Таала басым күчүн алып койгондо, элестете бер да, Гүлчөдөн Бишкектен Америкада жүрдүк эле да. Кыскасы айтканда, ушул 500 жылды сапар, эми биринчи асмандын алдында жер ушунчалык кичинекей экен. Бир Казакстан чөлүн көргөндөр болсо керек. Ошого шакекти ыргытып өрсеңиз ошондой экен да. Самолет, вертолет менен бино мындай дүрбү менен да таппайсыз да ал. Ушунчалык кичинекей экен биздин жерибиз. Биринчи асмандын алдында.
Birinci асмандан екінші асманға чейин дагы 500 жылдык сапар. Экинчи асмандын алдында биринчи асман 7 жер менен баягы чөлдөгү шакектей болуп калат экен. Ушинтип ар бир асмандан 7 асман бар. Бул жактан 500 жылдык сапар азыркындай болуп кете берет. Ушуну узунунан тарта турган болсоңуз 5тин туурасы болот экен да. Эми узунун элестетип көрүң эми. Баарыбыз батабыз дейт аксалар. Алла Таалам баарыбызды бейишине насип кылсын. Эң ошо акыркы бейишке кирдим деген, акыркы бейишке кирген кишиге Алла Таала бул жер жүзүнөн 10 эсе чоң бейиш берет экен. Ана биз азыр 5 сотик талашып соттошуп атабыз. Азыр соттошуп атабыз. Мына жер сеники, ташты жылдырып койдуң, антип койдуң. Башка бирөөлөр соттошсо мейли, бир туугандар соттошуп атат. Bir atanın baldары соттошуп атат. Тасырлар анчалык барбайлы. Иман менен жашайлы. Бирөөгө зулумдук кылбайды. Менен алса ала берсин. Кийин пайгамбарыбыз айткан, бир карыш жерге зулумдук кылса, огородун билгизбей жылдырып алса, эртеге кыямат күнү 7 жерди мойнуна илет дейт, так кылып. Кишен кылып үйлүп коет Алла Таала дейт. Ошон үчүн айланайын кой. Менен бир карыш кетсе кете берсин, бирөөнүкүнө бир карыш кирбейин мен. Ошол бейиш такваларга дайындалган дейт. Бири-бирибизге таквалыкка жардам берейли. Мен сиздерге жардам берейин, сиздер мага жардам бериңиздер. Бири-бирибизге жардам берейли. Ата балага жардам берсин, бала атага жардам берсин. Кошуна кошунага жардам берсин. Алланын өкүмү ва таавану алал бирри ва тaqwa. Сиздер бири-бириңерге жардам бергиле. Жакшы иштерди кылганда, күнөөлөрдөн сактангандан жардам бергиле деп атат. Мен текеберлигимен, мен көрө албастыгыман, ушудан арылайын, сиздер мага жардам бергиле. Сиздердин текеберлигиңиздерди, сиздер көрө албастыгыңызды, арылыңыздар, таштаңыздар буну. Кимдин жүрөгүндө кыпын бар текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт деген. Бул кылган сооптордун бардыгын жейт жок кылат деген, кууратат экен. Кандай? Отунду жегендей. Устара чачты кыргандай. Устара чачты кырганда бир чач кылабы? Коддум ушундай көрө албастык хасад адамдын соопторун ушундай кырат экен да. Намаз окуган соопторду, орозо туткан, зикир, дуа, канча сооптордун ата-энеңизге кызматыңыз кырып салат экен да. Эмне кырат? Хасад. Көрө албастык кырат экен. Ушундан биз жаман нерседен биз бири-бирибизди эскертейли. Кой, анан текеберленбейли. Жаман нерсе неме кылат? Биз баарыбыз теңбиз Алланын алдында. Анан көрө таквалыкта жарышайлы, жакшылыкта жарышайлы, ибадатта жарышайлы, жакшылыкты бөлүшөйлү. Аракет кылабызбы иншалла? Алла Таалам ыраазы болсун. Убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Аз болсо дагы имандашып, аз болсок дагы альхамдулилля Алланын неаматтарын эстеп, Алла Тааланын пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды, Алланын китеби Кур'ани Каримди бир аз болсо дагы. Бирок туугандар, иманга бекем болом десеңиз, иманды таркатканга себеп болуп пайгамбарыбыздын осуятын аткарам десеңиз, анда Алланын жолуна чыгыңыз. Бүгүн Алла Таалам Кыргызстаныбызга башкача бир назарда дават мээнетин берди. Кемчиликтер бар, көп. Бирок Алла Таалам ушундай дават, биз устазыбыз айтат эле. Биздин намазыбыз ылайка суудай, таза суудай дагы эмес дейт. Намаз бар го, биздин намазыбыз. Кир дейт да, намазыбыз кир дейт. Оңол элек, таза элек. Бирок кир болсо дагы ушу отту өчүргөнгө жарайт дейт да. Кир суу болсо дагы дозоктун отун өчүргөнгө жарайт дейт да. Бүгүн намазыбыз Алланын алдында, Алла каалагандай, Алла буйругандай таза, укмуш, адеп менен коркуп, ыйлап окуй албай атсак дагы, эптеп-септеп окуганыбызга дагы шүгүр, ушу эптеп-септеп намазыбызда дозоктун отун өчүргөнгө жетиштүү дейт да. Бүгүн дават Кыргызстанда эптеп-септеп болуп атат туугандар, мойнубузга алабыз. Бирок ушу эптеп-септегени дагы аракты таштап берип атат да. Кандай дедиңер? Ушу эптеп-септегени дагы ушу уурулукту, зынаны таштап берип атат да. Эптеп-септегени дагы альхамдулилля мурункуга караганда тополоң кылып атты эле, мына сабайда 40 күнгө барып келди, тополоң жок. 4 айга барып келди эле, машалла, ал шейх багымдат намаз мечитте.
Құдаға шүгір, тура өткөріп келген болсачы, келіп апасының пұтын өт. Тура өткөріп келген болса, келіп көйнөгін аялына да жүдіріп айт керек болса. Егерде тура өткөріп келген болсачы, аялы рахатта жашасын өткөрөт. Апасы рахатта жашасын өткөрөт. Балдары рахатта жашап өткөрөт. Егерде тура 4 ай өткөріп келе тұрған болса. Бұл жөнөкөй оңолуп емес, аулия болып келет. Егерде ошо 4 ай ошо тура ыйлап, зикир менен, дуа менен, кызмат менен, Кур'ан менен, талим менен бардык ошо айтылган амалдарды, бекер сөздү таштап, ушакты, күнөөнү бардыгын таштап, бейиш, дозокты айтып келе турган болсо, Алла менен ушундай байланышып келет. Аллаху акбар, мен буну айта албайм тугандар. Ошон үчүн аркага тайманбагыла, артагы арлыга кадам таштагыла. Жашоо итак эле өтүп кеткен. Кече пандемияны кайра унутуп калдык, а? Пандемияда баары эле айтып атты, 4 айга кеттим депчи. Өтүп кеткенден пандемияда баары эле бир канчасы айтып аткан. Болду, мен ушу акчамды жарымды ушу Меккеде гостиница курулса берем деп кыйкырып атты эле. Пандемия өткөндөн кийин эле инсан экенбиз ойнонуп калат экенбиз. 4 айга быйыл чыксамбы же эмдиги жылы чыксамбы? Так депчи. Ойлонуп инсан экенбиз да, унутчак экенбиз да. Тез эле унута берет экенбиз. Ошон үчүн мен азыр кичине эстеткенге келдим сиздерге. Кудай кааласа, унуткан сабактарды бир эстейли дагы, белди бекем байлап, өзүбүзгө дагы, бүткүл үммөткө дагы ушундай пайдалуу, улуу пайгамбардын улуу мээнетин үйрөнүү үчүн, оңолуу үчүн, ахиретибизди куруу үчүн Алланын жолуна чыгып келели. Кандай дедиңиздер? Бул 4 айлык эле эмес, өмүр бою кыла турган иш. 4 айга келип, мурдагы кейпибизди кийип албайлы кайра. 40 күнгө барып, же 3 күнгө чыгып, жок туган. Аз болсо дагы ушундай ниет менен чыгайлы. Ушундай сүйүнүп чыгайлы Алланын жолуна. Сахабалар Алланын жолуна чыгып дин таркаткан экен. Эгерде чыкпай койгондо Мекке Мединада биз мусулман болбой эле калат элек. Эгерде алар улуу ыйык Мекке Мединаны таштап, сиздерге биздерге боорукерлик кылып, ушулар дагы дозокко кирип кетпесин деп келбегенде, Орта Азияга, бүткүл дүйнөгө, анда биз каякта мусулман болот элек. Ошон үчүн иншалла азыркы Кудайга шүгүр, биздин абирибиз, биздин иззатыбыз, биздин даражабыз, биздин бейишибиз ушу жолдо тугандар. Иншалла Кудай кааласа биринчи бир ниет кылайлы, канча калган өмүрүбүзгө Кудай билет. Бирөөнүкү 1 жыл калды. Ошол жерде айтып коеюн. Мүмкүн меники калгандар, мүмкүн силердики калгандар. Мүмкүн бирөөнүкү 1 ай калгандар. Мүмкүн бирөөнүкү да 1-2 жыл, 2-3 ай калгандар. Мүмкүн бирөөгө азыр Азраил периштем деп мына эмне болуп атат деши де мүмкүн. 4 айга ниет кылбай. Биз качан кетебиз, качан чакырса кетебиз. Бирок алхамдулилла ушунча өмүрдү берди го Алла Таала. Ушунун бир жолу, ошон үчүн айтат, бул өмүр бою кыла турган иш. Бирок бир жол 4 айга чыгып, жакшынакай үйрөнүп келип, анан өзүңүздүн үй бүлө чөйрөңүздү жакшынакай балдарды кары кылып, жашообузду оңдоп, сүннөт менен бекем кылып, пайдалуу болуп жашайлы коомго. Зыяндуу болуп жашабайлы. Бирөөнүкү тартып алып, бирөөнүн каргышына калып, биздин өлүмүбүздү бирөө үмүт кылып калбасын да. Ушу тажат де ушу өлүп калбаса жакшы болот эле дебесин да. Ошон үчүн иншалла ошондой болгонго оңолуу үчүн биз айтабыз иншалла жылына 1 жол 4 өмүрүңүздө 1 жол 4 айга чыгып келип, кийин анан алхамдулилла жыл сайын 40 күн, ай сайын 3 күн үйдө талим өткөрүп турайлы, 5 убакыт намазды мешитте окуп турайлы. Бизге жардам берип турайлы. Макул даярбызбы иншалла? Алла кабыл кылсын. Араңыздарда 4 айга чыккандар турсунчу, бир өздөрү зиярат кылсын кара. Мурда 4 айга чыккандар. Ушу күнгө чейин чыгып келгендер. Аллайдан канча бар экен бир көрүп биз зиярат кылып коеюн. Алла разы болсун, жо Алла үчүн бул, Мурда 4 айга чыккандар, туруңуздар. 4 айга чыккандар, чыгып келгендер да. Мейли Кыргызстандын ичинде болсун, чет мамлекетке болсун. Машалла, машалла. Мубарак болсун. Рахмат сиздерге. Алла разы болсун. Отуруңуздар. Эми мына калган чыга электер, Кудай кааласа быйыл 2021 чыгабыз дегендер тургулачы. Араңыздарда бару гана 2021 чыгабыз деп. Машалла. Гана бекем ниет кылайлы, коркпойлу, үмүт кылып иншалла өзүбүздүн ахиретибизди куруш үчүн, үй бүлөбүздүн ахиретин куруш үчүн, үммөттүн ахиретин куруш үчүн бисмилла деп туруп бекем туруңуз. Машалла. Машалла, туруңуздар тасырлар. Кудай кааласа өтүп кетет. Мына азыр август айы. Анча-мунчаңыздар августта, анча-мунчаңыздар Кудай кааласа сентябрь бар, октябрь бар. Кудай кааласа мындай кылгыла, иншалла. Кана анча кайсы айда деп атасыздар? Ай.
Декабрь бу, ноябрь бою. Ушул, я. Сентябрь бар екен, дағы айтып қойғыла. Ноябрь бар екен, дағы. Ноябрь, көпчілігі ноябрь екен, дағы. Декабрь бар екен, машалла. Октябрьдағы бар ма? Алла разы болсын. Отырыңыздар иншалла. Құда қаласа, өзіңіздердің халқаңыздар бар, құдамалар бар. Бисмилла деп иншалла жақшынаққа айнамай қалып. Эми биринчи жолу мисалы 4 айга чыкканга кичине мүмкүнчүлүк карап, ойлонуп калышыңыз мүмкүн, карап жашоонун жарым кетип калгандай эле болуп атат дегендей. Койгула айрак 40 күндөн эле баштайын, айнанай, не. Биринчи бизге дагы айтканда ошондой сезилет эле. Кудайга шүкүр, Алла Тааланын жардамы менен бул күндөр түбөлүктүү ахирет үчүн. Ошон үчүн араңыздарда гана 4 айга азырча болсом 40 күнгө барып келем дегенде турсунчу анда. Бисмилла. Жарым эле турса керек деп ойлойм. 40 күн гана. Бисмилла, 40 күн барбы? 40 күн, Гүлчөдөн бир жамаат Нарынга 40 күнгө, бир жамаат Ысык көлгө 40 күнгө, бир жамаат Таласка 40 күнгө гана ким? Машалла, өзүн ал жакта мусулмандарга да барайлы, зиярат кылайлы. Баткенге бир жамаат, Жалал Абадка бир жамаат, Чүйгө бир жамаат. Гана бир убакыт келет Гүлчөдөн каяка кетип атасыңар десе, Америкага кетип атабыз. Бир убакыт келет каяка кетип атасыңар? Африкага азан айтканга кетип атабыз деген убакыт келет туган. Европага иншалла Кудайым буйрса, альхамдулилля, ошонун чекеси бар азыр деле. Иншалла дагы болот. 40 күнгө дагы ким бар? Бисмилла. Машалла. Ниет кылыңыздар, бекем иншалла, бекем. Ойома. Бул кичине азыраак болуп атат, машалла. Кичине азыраак болуп атат. Гүлчөлүктөр. Бири-бириңе карайсыңарбы? Коркпогула. Давай, коркпогула. Бисмилла. Дагы ким кара 40 күнгө? Аксакалдардан да көрсөтсүн. Ниет кылайлы. Адамдардын назары жүзүндө. Алланын назары ниетинде дейт. Ниетке карайт Алла Таала. Ниет кылып кое берели. Отуруңуздар, Алла разы болсун, рахмат. Эми мындай кылайлы. Мына эми Алай району тарыхый район. Кудайга шүгүр. Көп жакшы адамдар өткөн, көп жакшы адамдар бар. Айына, эмне азыр Алай районунча канча мечит бар? 54 мечит бар. 54 мечит бар экен. Жума сайын 54 жамаат керек 3 күнгө. Расмий мечитте 54. Мынаке демек тугандар, ар бир мечитке 3 күндөн иншалла 27 күн үйдөсүз. 3 күн Алланын жолунда. Ошого иншалла барыбыз ниет кылайлы. Кудай кааласа, ай сайын 3 күн беребизби? Кол көтөрүңүздөрчү иншалла. Ай сайын 3 күнгө иншалла. Алла Таалам кабыл кылсын. Үйдө таалим өткөрөйлү. Алла Таалам разы болсун. Жаратканын баарыбызга жар болсун. Кудай каала Алла Таалам өзү акыйкатты түшүндүрүп, жүрөгүбүздү ачып, баардык кажетибизди бүтүрүп, Аллахым баарыбызды бактылуу